Түз эфирде Ала Толаев программасын ұлантабыз. Студияда Амантур Төребаев. Саламатсызбы. Юстиция министрлигинде электрондук нотариат жана юридикалык жактарды өкүлчүлүктөрдү электрондук каттоо, кайра каттоо жана ишин токтотууну каттоо автоматташтырылган маалыматтык системасы ишке кирди. Долбоорлор Евразия реконструкция жана өнүктүрүү банк тарабынан каржыланат. Модернизациялоонун алкагында жокко чыгарылган ишеним каттардын ачык реестри, идентификациялоонун бирдиктүү системасы, жарандардын жеке кабинети модулу аркылуу кызматкерлерди авторизациялоо жүргүзүлөт. Анда нотариалдык кызмат көрсөтүүлөр жана биометрикалык идентификациялоо иштери электрондук негизде жүргүзүлөт. Урматтуу көрөрман, ушул теманын тегерегинде сөз кылабыз. Бирибизге Юстиция министрлигинин нотариат юридикалык жактарды каттоо жана апостилдештирүү башкармалыгынын башчысы Асель Абакированы чакырганбыз. Асель Мырзахановна, саламатсызбы? Курмандуу күнүңүз менен студиябызга кош келиңиз. Мынакей электрондук нотариат системасы ишке кирди. Эми мындан аркы иш ыргагы кандай жүрөт? Ушуларга токтолсок. Эң биринчиден айтып кеттиңиз, бул автоматташтырылган маалымат система 2020-жылы ишине кирген, биринчи этап деп эсептегенбиз. Анан 2 жылдын ичинде баягы көп кемчиликтери пайда болуп, ошолорду жокко чыгаруу максатында биздин өнүктөштөр жардамы менен экинчи этап модернизациялоосу башталган. Ошол экинчи этабы бүткөндө 1-февралдан баштап ошо ишке киргизилди. Сиз айтып кеткендей, ар бир жаран өзүнүн жеке кабинетин ача алат системада, жана айткандай өзүнүн ссылкасы бар биздин веб-сайтта, Министерство юстицияда. Ошол веб-сайттан кирип, электрондук кол тамгасы менен өзүнүн өздүк кабинетин ачып туруп, анан Кыргыз Республикасынын картасында каалаган нотариусту тандап, өзүнө жакын жайгашкан нотариус болобу же фамилиясын билсе, фамилия менен издеп. Демек, жаран өзү тандайт, Өзү тандайт. Анан ошол нотариуска, мисалы үчүн, мен ишеним кат берет элем деп, ишеним кат жиберет. Анан нотариус сен bunчада келип, даяр документ алып кетсең болот дейт. Ошо бизде нотариуска барсаң кезек күтүп каласың, анан жеткиче ушунча убакыт кетет, акчам кетет дегендер наразычылыктар көп болуп келген да буга чейин. Анан ошо өздүк кабинетти ачып, ошол өздүк кабинет негизинде баягы нотариустарга кайрылса болот. Эми бул 2020 жыл дедиңиз, канча этаптан турат? Мүмкүн 2-3 деп бөлүнүп кетет. Бул 2-0 этап деп киргиздик. Дагы бир этабыбыз бар, 3-0 деген. Ал дагы баягы мындан дагы жакшы жөнөкөйлөтүү, автоматташтырылган системаны киргизебиз буйруса. Ал системада дагы онлайн киргизип атабыз. Бул эми жана айтып кеткендей, биздин көп жарандар чет мамлекетте жүрөт, анан нотариалдык услугаларга баягы посольствого же консульствого барганга аябай алыс. Мисалы үчүн баягы эле Россияда же Японияда бүгүн айтып кеттим, бизде загранучреждение бар, посольство Япониядан. Ошондо бүгүн биздин коллегабыз чалып атат, Японияда жашаган кыргыз жарандар келгенге алыс болуп атат, ушу биз качан Кыргызстан онлайнды ишке ашат, бизге аябай жеңилдик берет эле деп. Ошону айтып кетейин дедим. Ошо буйруса август-сентябрда Кыргыз Республикасында ошо онлайн баягы нотариалдык иш-аракеттерди алууга биз мүмкүнчүлүк түзүп берип атабыз. Мисалы үчүн, биздин мигранттар Россияда же Турцияда жүрсө, бияқта жашы жете элек баласын чыгара албайт да, баягы анын макулдугу керек. Биз онлайн согласие деп коебуз. Ошону ошол жакта жүрүп эле электрондук маалыматтык системага кирип туруп, өзүнүн баласына баягы кыймылсыз мүлктөн тышкары баягы бүтүмдөрдү жасоого биз мүмкүнчүлүк берип атабыз. Асель Мырзахановна, мынакей электрондук нотариат 2-0 деп атабыз. Эми мурункусунан эмнелер, кемчиликтери кандай болуп, модернизация болду? Эми эң биринчи баягы модернизация кылганда биз эмнени максат койгонбуз? Эң биринчи баягы нотариалдык услугалар, нотариалдык иш-аракеттер биздин кыргыздын жарандарына жеткиликтүү болуш керек да. Анан биринчисинен биз эң биринчиден баштаганыбыз баягы нотариустар ордунда отурбайт, эртең менен жумушка келет дагы, ачып коет, кетип калат, келер кечке помощниктер иштейт. Анан ошону баягы бул эми коррупциялык тобокелчилик да. Кийин анан сотко барганда ал нотариус жок болчу, бул нотариус жок эле помощниги кол коюп койгон деп анан жокко чыгып атпай, анан анын артында канча кишинин мүлкү турат, канча кишинин акчасы турат дегендей. Анан баягы ошону биринчи эң негизги жоюу негизинде биз баягы нотариусту ордуна байлап,
баягы нотариус бетин бул ачык айкын болуш үчүн ачык айкын болуш үчүн бетин идентификацияламайынча система реестрлик номерди бербейт. Мурун бумажный реестр кетчи да 1-2-3 деп помощник ошол номерди алып эле жаза берчи. Азыр система өзү берет ал номерди. Анан баягы нотариус өзүнүн бетин ошо Face ID-ни өтмөйүнчө система баягы реестрдик номерди бербейт документке. Азыр байкасаңар, жаңы документтерди карасаңар, реестровый номерлер биринчиси номер лицензии, экинчиси жылы, мисалы үчүн 811, андан кийин 2024, андан кийин 5 цифрадан турган ал уникальный номер, ал система берет. Нотариус билбейт кийинки номер кандай болоорун. Андан тышкары баягы биз QR кодду билдеттүү түрдө баардык документтерге беришилиш керек да. Азыр баягы биз юстиция министрлигинде иштегенде бизге Россиядан, тияктан көп чалышчы да, ушундан бизге жарандар келип атат, нотариус ушундай ишеним кат бериптирби, текшерип бергилечи, берилди беле, берилген эмес беле, ошо нотариусуңар иштейби, иштебейби, биз текшере албай атабыз деп. Анан баягы биз аны запрос жиберебиз, же ал нотариус иштебей калып баягы бир өргүгө чыгып кетсе, же лицензиясын токтотуп койсо, анда биз баягы эмеге архивке жиберип, анын баарын текшерип чыгарып, анан письменный запрос жооп берчүбүз да. Анан азыркы убакта бүт документтерде QR код бар. Ошо телефонду алып келсе эле окулат. Бул негизги документ жарактуу же жараксызбы, кайсыл нотариустун тарабынан бөлүндүрүлгөн. Баягы эки жактын фамилиялары, мисалы үчүн доверитель менен ишеним катта ким кимге берген, баары фамилиялар жазылат. Ошо система менен толук кандуу текшерсе болот. Ошо айтта бул бир ай иштеп атабыз. Ушу система боюнча баягы ушундай запросторду 90%га асайды десек жаңылбайм да. Бул дагы бюрократияны болсо дагы ишти ылдамдатып, кээ бирде сиз айткандай аты жөндөрү кээ бирде дал келбей калышы да мүмкүн, убакытты үнөмдөөгө бул өбөлгө түзөт турбайбы демек? Туптура. Андан тышкары, мисалы үчүн баягы баласын же границадан өтүп баратканда да бизде погранслужбадан да бир вопростор чыгып калчу да, бул берилдиби, берилген жокпу, чын эле алып чыгып атабы деп. Анан ошондо дагы запростор биздин коллегаларыбыз жазып, чалып ушундай болуптур деген. Азыр дагы ошондой кыйынчылыктардын баары жокко чыгып атат. Бул кийин биз ошо биздин коллегаларга, мамлекеттик органдардын баарына доступ беребиз деген ойдобуз. Алардын да ишин да жеңилдетебиз деп ойлоп атам да. Анан сиз билесиз, жана УНА боюнча дагы азыр биз баягы мобилдик тиркеме түндүк аркылуу машинени сатсак болот деп. Ал эмнеге мүмкүнчүлүк берип атат? Анткени алар биздин системага кирип, ошо доверенность берилди беле, бүт баарын бүтүндөрдү кайсыл жакта болбу дароо далилдегенге мүмкүнчүлүк түзүлөт. Андан биз убактан, мисалы үчүн биз УНАга биз доступ алып, ошо УНАдан текшерсек болот. Ушу машина кимдики экенин, баягы эмелери, запретте, залогдору же күрөөдө турган жокпу, кимге таандык, баарын текшерсек болот. Баягы мамлекеттик органдардан дагы бири-бирибизге баягы маалыматты тез берип, тез алмашканга дагы жакшы өбөлгө түзүп берип атат да. Төмөндө жакшы белгилеп өттүңүз. Ошол эле учурда бул мыйзамсыз көрүнүштөрдөн ачык айкындуулукка өтүү болуп эсептелет. Андан кийин ошол эле учурда мына электрондук нотариат ишке киргенден кийин бул түндүк системасы аркылуу иштеп баштайт да. Туптура баягы түндүк система аркылуу биз ар кайсы мамлекеттик органдардан маалымат алып турабыз да. Мисалы үчүн автоматташтырылган маалымат системалары бар да, паспорт деген, ЗАГС деген, УНА, Санарип аймак, адресное бюро деген, ошолордун баары, мисалы үчүн нотариус баягы жарандын ининин өзүн киргизгенде эле ошол маалыматтардын баары түндүк аркылуу келип түшүп, нотариуска бүт маалыматтардын баары келип түшөт да. Анан ошондо эле мисалы үчүн паспорт берип аткан паспорту действительно жараксызбы, жарактуу деп ошону деле текшерсе болот. Баягы кайсыл жерде жашайт, фактически кайсы жерде жашайт, болгон маалыматтардын баары келип түшөт.
Андан тышкары баягы буга чейин көп айтылып келди. Мына буюрса эмки жумадан баштап биз республика боюнча болгон мамлекеттик нотариустарга ошо сканер таратып берип атабыз. Ал сканер менен баягы кайрылган жарандардын папиллярдык узор менен инсандыгын идентификациялайбыз. Бул эмне үчүн жасалып атат? Билесиз, азыркы убакта сотто баягы мен барган эмесмин нотариуска, кол койгон эмесмин, мен барганда менин ордума байкем паспортун алып барып мен кол койгон эмесмин, бул менин колум эмес деген маселелер көп болуп баягы сотто көп эле бүтүмдөр жокко чыгып калып атпайбы? Сиз ошонун баарын жокко чыгаруу үчүн биз баягы инсан нотариуска барып кайрылса, ошонун инсандыгын тастыктоо үчүн ал баягы выборго баргандай колун коюп, анан система түндүк аркылуу бизге келет ушул манжа, мисалы үчүн ушул кишиники экен же бул манжа анык эмес экен деп. Андан тышкары биз билебиз, баягы бүт эле киши манжанын эмесинен өткөн эмес да. Убагында баягы выборго барбагандар бар, электрондук паспорт албагандар бар. Анан ал болбосо экинчи это вот Face ID деп коебуз, бетинен текшерет. Ал дагы баягы бир система иштебей калса, бир система же тигини тамдап иштесек болот. Ал деле баягы 100% идентификациялап берет да. Бунун баары баягы коррупциялык тобокелчиликтерди жокко чыгаруу, ошо соттордун баягы ишин жеңилдетүү. Нотариустар деле тажап бүткөндө сотторго барып атат. Баягы кылмыш иштер көп козголгон ушул боюнча дагы билесиз. Анан ушунун баарын жокко чыгаруу максатында Юстиция министрлигинин тарабынан көп иш аракеттер аткарылып атат да. Андан тышкары биз видео фиксацияны да киргиздик. Бул эми баягы кыймылсыз мүлк боюнча бүтүм түзүп атсаңыз, мисалы үчүн алып сатуу, бир үйдү же бир батирди сатып алатсак же мурас жазып аткан укукта, эми убакытта нотариус 30 секундный видео тартыш керек. Ал мисалы үчүн мен там Баланчаев, демек өздүгүн далилдөө үчүн, далилдөө үчүн, анан баягы чын эле өзү чын дили менен ушуну сатып атабы же бирөө кыйнаган жокпу, анан өзүнүн эсиндеби, мындай түшүнүп атабы жазап аткан кыймыл аракеттерине. Анткени баягы сотко барып алып эле жазат да, мен өзүм түшүнбөй эле, мага нотариус түшүндүрбөй коюптур, мен жөн эле барып эле кол кой десе эле, бир жака шашып аттым эле деген маселе коюптурмун дегендер бар да. Анан ошонун баарын жокко чыгаруу максатында же мисалы үчүн мурасты айтып коелу, баягы киши өлүп калгандан кийин анан баягы балдары же бирөө туугандары келип, ай ушу туура эмес жазып кеткен, ушуну жазып атканда менин атам уруп жүргөн, түшүнгөн эмес эмне деп жазат. Кыйнап эле баягы баласы тиги баягы кол койдуруп алыптыр деген. Бул көйгөйдүн баары киши каза болуп калгандан кийин пайда болот. Көйгөй анан эми баягы киши каза болуп калды, ал колго мизаны билген эмеспиз, мынтип тыштап кеткенин, ушул баласына тыштамак эмес дегендер деле бар да. Анан ошонун баарын жокко чыгаруу максатында баягы мурас калтыруучу ошо 30 секундный видеого жазылат да. Мен өзүм баарын түшүнүп атам, могу мен мурасымды, могу мүлкүмдү могу балама же могу тууганыма же мамлекетке тыштап атам деп жазып кеттик. Өз эрким менен деп. Өз эрким менен. Анан ошо видео системада сакталып калат, ал жоголбойт. Анан баягы же сот тарабынан же бир тергөө иштери жүргүзүлүп, тергөө жагынын тарабынан бизге бир запрос түшсө, биз ал системадан алып чыгып берип далилдеп бергенге даярбыз. Ал ушул дагы бир жолу баягы нотариуска барган момундай бир бүтүмдөрдү күбөлүндүрүүдө бир таза болуш керек да, коррупциялык тобокелчилик жок болуш керек. Эмкиде эми жарандар түшүнөт да, все, мен нотариуска барсам, мен уже анда баягы артка жол жок. Нотариуска барган, жасаган иш аракеттердин баары таптаза деген биз ишенчиликке келишибиз керек да. Бул баягы дүйнөлүк тажрыйба деп айтсам болот. Көп мамлекеттердин баягы тажрыйбасын иштеп карап чыктык. Анан бизге ушул тажрыйба бизге аябай жакты, ошону ишке ашырып атабыз азыр. Эми Юстиция министрлиги тарабынан болгон Кыргыз Республикасынын мамлекеттик нотариустарына видеокамераны алып бердик. Азыр тендер жарыялап, эми компьютерлерин жаңырдап берип атабыз. Анан ошо сканер отпечатков пальцев алдык. Мына понедельниктен баштап болгон мамлекеттик нотариустарга таратып беребиз. Маселен, Мырзахановна, мынакей электрондук нотариат деп атабыз. Негизи эле Юстиция министрлигинин ушул кызматкерлери баары окутулса керек. Анткени болсо жаңы система ишке кирип атат дегендей.
Албетте бул баягы жаңы система, биз деле өзүбүз юстиция министрлиги администраторбуз да ошо системанын. Анан мен өзүм башкармалыгымда дагы балдар ошо атайын баягы разработчиктердин жанында отуруп алып окушту чын эле. Мен өзүм да ошо системага кирип баягы кайрылуучу сыяктуу нотариус дагы болуп көрдүм. Баягы 3 ай биз пилот режимде иштетип көрдүк. Анан өзүм ошо системага регистрация болуп көрүп, нотариус болсом кантип иштей алам, баягы кайрылуучу адам болуп, жаран болуп, баягы өзүмдүн колтамга менен регистрация кылып, ошол жактан баягы нотариуска доверенность берип жиберип көрүп иштедик. Анан ошо системаны антпесек баягы мындай системаны түз эле киргизип алсак туура эмес болуп калмак да. Андан тышкары бизде ошо нотариаттын мектеби деген ачылган, атайын мектеп. Ошол мектептин биз январдан баштап, ошо январь-февралда бүт барып келишти да. Мисалы үчүн Көлдү атайын өткөздүк, Ошто, Жалал Абадта, Бишкекте өткөздүк, баягы атайын барып өткөздүк. Андан тышкары онлайн түшүнбөй калган, эметпей калгандарды дагы баарын окутуп атабыз. Анан сиз билгендей бул 27 февралдан баштап 1 мартка чейин экзамен өтүптү. Андан бизден 17 жаран лицензия тапшырып лицензия алышты. Мен лицензия бере элекпиз, буюрса импичмаларда беребиз. Ошо талапкерлердин баары биз азыр ошо нотариат мектепке барып 5 күн окутсабыз. Анткени баягы ордуна барып алып эле, мисалы үчүн кайсыл жерге барса дагы, ошол жерге барып туруп баягы системаны билбей туруп иштеп кете албайт. Анан баягы биздин техподдержкабыз бар, жакшы иштеп атат. Аларга чалып көп нерсени түшүнбөй калып атышат да. Анан ошо бияктан бир сыйра окутуп, түшүндүрүп, системага кантип кирет, кандай чыгат деген кирип туруп, анан баягы жиберели деп атабыз да. Бул дагы аябай чоң жумуш азыр. Баягы эң негизги ошо системаны биз жакшы иштетип кетишибиз керек да. Кайсы системаны албасак деген башында кыйынчылыктар болот го деп ойлойм. Биргеликте биз буюрса мындай системабыз уже бутуна туруп дагы өнүгүү жолунда десек болот, э? Туура. Аселя Мырзахановна, соңку суроолордун бири болсун. Эфирибиз бүтөрүнө 2 мүнөт калыптыр. Долбоор мынакей Евразия реконструкция жана өнүктүрүү банкы тарабынан каржыланып атат. Бул канча жылга, мүмкүн көп жылга мындай келишим түздүңүздөр дегендей? Бул 2-3 этапка каржыланып берилди. Андан тышкары биринчи, экинчи, үчүнчү этап бүткөндөн кийин 1 жыл биздин системабызды баягы поддержка кылып берип турабыз деди да. Эми андан кийин баягы устойчивость деп коебуз да, андан кийин баягы өзү системабызды өзүбүз алып кетишибиз керек. Чоң рахмат сизге, эфирибизге келип, электрондук нотариат тууралуу кеңири маалымат бергениңизге, ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз. Бар болуңуз. Ардактуу телекөрүүчү, Ала Тоо Лайв программасында Юстиция министрлигинин нотариат, юридикалык жактарды каттоо жана апостилдештирүү башкармалыгынын башчысы Асель Абакирова менен маектештик. Ала Тоо 24 каналынан алыстабаңыз.